Саламатсыздарбы урматтуу Ак Жолборс YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана күйөрмандары. Биз турган жер бул Баткен облусунун эң четки айылдарынан бири. Ушул жердеги болуп жаткан окуялар тууралуу биздин агабыз кыскача маалымат берсе, аны эмесе айтсаңыз. Бул айылда 1400 калк жашайт. Ошол өзгөчө чек ара статусуна ээбиз. Ошондуктан мына айылыбыз айыл эле эмес, ушул мектептин короосу, ушул залдын короосу 70-80% ушул Өзбекстандын Шаркабад айылы менен чектешип турат. Ошол биздин ошол Караткой айылы. Биз ошол мезгилде биздин ушул чек арада жашаган жаштар, ошол бизде өзгөчө миграция күч, социалдык объектилер жок. Ошондо биз атайын ушул жаштарды спорт менен тарбиялап, ушул чек арада жашаган кыргыз жигиттери ушундай патриот, эр жүрөк, күчтүү болсун деген максатта ушул биз ушул спорт залдын курулушун аш аркымасында баштаган элек. Андан кийин баштагандан кийин акча каражат өтө кыйын болуп турду. Ошондо Баткенге Аскар Маткабулович Салымбеков иш сапар менен келип калды, коомдук ишмер. Ошондо мен өтүнүч менен кайрылдым. Өтүнүч менен кайрылганда ошол биздин өтүнүчүбүздү жокко чыгарбай, Аскар Маткабулович Салымбеков ушул спорт залдын курулушуна толук жардам берүүнү убада кылып, убадасында туруп, ошо каржылап берип, бүгүнкү күндө ошол спорт залыбыз толук ишке кирди. Азыр иштеп жатат. Ошол мен ошол спорт залдын ички түзүлүшү, ички курулушу боюнча, кызматы боюнча силерге айтып берейин. Мурда окуучулар ошол класста ошол чай берүүчү ошол Аскар Маткабуловичтун ошол жардамы негизинде ошол ашканабыз дагы толук бүткөрүп, бүгүнкү күндө башталгыч класстын окуучулары, ушул жерден чай ичет, таза гигиеналык, санитардык гигиеналык абалга жооп берет. Биз такай көзөмөлдөп турабыз, ушул жерден чай ичеттер. Кийинкиси. Бул жер мурда ушунун ичине турник, брус, теннис, бүт спорттук шаймандарды жайгаштырган элек. Кийин муктаждыкка жараша мына пандемия болду дагы, аралык сактоо, ушул сыяктуу эрежелерди так сактоо максатында бул жерге атайын класс уюштуруп койдук. Ошол окуу классы, бул спорт зал эле ошол пандемияга байланыштуу бул жерди окуу канасыга өзгөрттүк. Азыр спорт залыңызда кайсы жакта? Спорт залды азыр мен көрсөтөм. Анан ушул жердеги баягы спорттук шаймандар сыртка чыккан, турник, брус, ушул сыяктуу. Мына Өзбекстандын Сок анклавынын кошуна Шаркабад айылынын жаштары, алар ата-энелери өздөрүнчө акча жыйышып, 10 миң, 15 миңден жыйышып, алар рукопашный бой, барба сыяктуу ушул спорттун түрлөрүн ачышты. Ошондо менде дагы бир ой пайда болду. Ушул биз ушул кыргыз жигиттеринин ошолордун деңгээлинде спорттук чеберечилигин арттыруу максатында, ушул мекенди коргой турган, Кыргызстан үчүн, мекен үчүн жарай турган патриот жигиттерди өстүрүү максатында ушул залды баштадык. Бул залда өтө кыйынчылык менен бүттү. Жана айткандай, негизги каражат Аскар Салымбековдон, андан кийин проект жаздым. Айыл өкмөттүн дагы жардам болду. Ошонун негизинде зал ачылып, 2018 жылы Таеквондо федерациясы менен сүйлөшүп, ошол таеквондо спортун ушул жерге ачтым. 7-8 айга жетпей, ушул таеквондо боюнча ушул айылдын балдары Кыргызстандын чемпиону, түштүк аймагы боюнча чемпион, анан ошонун менен биргеликте мына Тажикстанда өткөрүлгөн мелдештерде чемпион болуп келишти. Андан сырткары мына ушул жерде машыгып жүргөн, ушул жерде балдарды машыктырып жүргөн, жана 13 декабрь күндөрү Россиянын Казан шаарында өткөрүлгөн белбоо күрөшү боюнча дүйнөлүк чемпионатта ушул залдын баласы, жаш спортчу жигитибиз дүйнө чемпионатында коло медалдын ээси болду.
Ошондой эле бул жерде азыр пандемияга байланыштуу бир аз токтоп турат машыгуу. Мына шайлоо өткөндөн кийин, мына жаз ай келгенден кийин, пандемия түгөгөндөн соң мына спортту кайрадан жандандырабыз. Себеби бул айылдын климаттык шарты ошондой эле илгертен эле ушул айылда эң мыкты балбандар, бир эле Кыргызстан эмес, Борбордук Азияга таанымал балбандар чыгып жүргөн. Ошол ата салттын, ошол ата бабалардын ошол өнөрүн өркүндөтүү максатында бүгүнкү күндө ушул спортту дагы да күчөтөйүк деген максатыбыз бар. Эң негизгиси жалпы 1400 элдин атынан коомдук ишкер Аскар Маткалов Салымбековге чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Бул жерде азыр тайквондо менен машыгабы же машыкпай калышпы? Тайквондо менен машыгып турушкан, бирок пандемияга байланыштуу турат экен да. азырынча токтоп турат. Ошол пандемия, ушул оору сыркоо бир аз басаңдагандан кийин биз сөзсүз түрдө ушул спорттун бир эле тайквондо эмес, күрөш, бир топ түрлөрүн ачабыз деген максатыбыз бар. Бул боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатабыз. Күчтүү тренерлерди алып келип, ушул жерде ушул айылдан өзгөчө чек ара статусуна ээ болгон, ушул айылдан Азияны, дүйнөнү багында турган күчтүү чемпиондор чыгат деген ишеним бар. Мен ойлойм да ушул чек арадагы айылдарга мамлекет өзгөчө көңүл буруш керек. Ушул маданият тармагында болобу, спорт жаатында болобу, кайсыл тармакта болбосун жакшы басым жасап, ушу бюджетти дагы ушул жака көбүрөөк бөлүш керек деп ойлойм да, бирок тилекке каршы андай эмес. Анан мына өлкөбүздөгү мыкты ошол демөөрчүлөр, бизнесмендер бар да. Ошолор дагы айрым учурларда пайдасыз жакка мындай каражат жумшап коюшат да. Же болбосо спортчуларды өзүнүн бир пайдасына курал кылып ушундай колдонуучулар болот. Ушул эфирден пайдаланып айтат элем, ушул Аскар Салымбековго окшогон биздин мыкты агаларыбыз ушундай спорт залдарды салып айылдарга жардам берсе, мына өзүңүз күбө болуп турасыз, өзүңүздүн энеңиз, өзүңүздүн айылдашыңыз, өзүңүздүн окуучуңуз экен Мирболот Мирсалы уулу дагы мына дүйнөлүк чемпионатта коло медаль алып келди. Бул борборубуздан канча алыс айыл, канча 1000 километр. 1000 километр алыс. Ушул айылдан ушундай мыкты спортчулар чыгып атат. Бул ушул Аскар Салымбеков агабызга ошондордун салымы. Дагы бир айта кетчү нерсе, ушул айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулуу наамына эл ушул Аскар Маткалов Салымбековго берген. Ушул айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулуу. Андан кийин ушул залдын аты ушул Аскар Салымбеков атындагы спорт зал болуп аталып калган. Айылдык кеңештен токтом чыгып, ушул бүгүнкү күндө Аскар Салымбеков атындагы спорт зал болуп иштеп жатат.